Улуу Кыргыз эли, улуу Манас. 3 элтек, 500 миң саптан, мындайча айтканда 1,5 миллион саптан турат. Одиссея жана Илиаданын Гомердин чыгармасынан 21 эсе көп. Улуу Перс чыгармасы Шахнамеден 5 эсе көп. Дүйнөдө ыр түрүндө айтылган дүйнө жүзү боюнча мындай эпос жок. Дүйнө жүзү 7 миллиард эли менен ошол убактагы жер шарында атадан балага, баладан небереге ыр түрүндө эч кандай жазуу жок, ыр түрүндө калып кеткен уникальный эпос. Мындай чыгарманы улуу эл, улуу байыркы эл гана өзүнүн батырын сыйлаган, Манасты сыйлап, аны жаттап, кийинки муундарга калтырып кеткен дүйнө жүзүндөгү жалгыз эпос Манас. Кыргыз элинин руханий байлыгы жана батыры. Биз Саякбай Каралаев агабыздын айтуусу боюнча Манас айтканды манасчылар дейт. Бул ыйык Манас айтуучулар аз санда болот. Булар Кудай тараптан берилет, менин оюмча. Советтер Союзу убагында Манастын идеологиясын бургусу келишкен. Советтер Союзу андан үрп-адат, динибизди алып, идеология катары колдонууга аракет кылышкан, бирок тилеги ишке ашпады. Манасты сүйүүчүлөр көп, Манас деп көп жанын курман болгондор укмуш көп. Манасты сактап калабыз, Манасты элдин мурасы деп көрөшүп камалып кеткендер андан дагы көп, бирок сактап калды. Саякбай Каралаев жалгыз атын союп туруп, элден ак бата тиленген. Ак батаңыздарды бериңиздер, мен Манас айтамын деп. Эч кандай идеология Советтер Союзу дагы жардам бере алган эмес. Эл журт топтолуп туруп ак батасын берген, ошондон баштап уруксатты алып элге Манас айткан. Булар Манас айткан убакта түшүндө кадимкидей эле Манасты ээрчип кетишкен, кырк чоролору менен барып жолуккан, алар менен сүйлөшкөн, кайтарып ошолор менен кайткан. Алар дагы айтууга кандайдыр бир деңгээлде уруксат беришкен. Ошолордун сөзү, Саякбай абабыздын сөзү менен айтып атам. Булар образга, Манастын ичине, ошол убактагы жашоого, эпоско кадимкидей кирип кетишкен. Кылым алмашып кеткен, элестеткиле Манаска кирип кетти образына. Манас менен жүрөт, Манас ак куласында, кырк чоролору жүрөт жанында. Саякбай жана башка манасчылар ошонун ичинде кадимкидей жүрүшкөн. Бул деген руху, духу Манас атабыздын кыргыз менен каны бир экенин жана биз менен аралашып жүрө алганын далилдегиси келип атат да. Ушундай эле далилдешкен да. Что манасчылар булар башкача эл болот. Бул Кудай тараптан берилет. Жана ошо Манас айткан манасчы Манастын духу менен жашайт жана калган элине, кыргыз элине Манасты тартуулап берип атат. Бул Кудай тараптан берилген эбегейсиз белек. Бул элдин салтын сактоого, ошо элдин үрп-адатын сактап калганга, элдин дүйнө жүзү боюнча жок. Элестеткиле ыр түрүндө, адамзат комунда, жер жүзүндө мындай уникальный эпос жок. Жазуу жок. Өзүнө өзү дирижер, өзүнө өзү композитор сүңүп кирип кетти Манастын ичине. Анан ыр түрүндө муундан муунга калтырып койгон уникальный эл, байыркы кыргыз эли. Элестеткиле мындай жок, мындай эми болбойт дагы. Азыр 21-кылым болуп кетти. Персиянын Шахнаме деген 5 эсе көп. Элестеткиле. Мисалы Гомердин Одиссея жана Илиададан 21 эсе. Манас айтылып аткан убакта алар цивилизованный жерде жашаган, аларда жазуу болгон. Одиссея менен Илиада Шахнамелерде. Алар мусулман дининин центринде кабыл алынган. Ал китептер жазуу түрүндө, а биздики озеки түрүндө, тилден тилге, муундан муунга, баладан балага. Эми элестеткиле небересине үйрөтүп атат. Бул кыргыз элинин улуу Манасы. Муну ар бир кыргыз жүрөгүңөрдө, көдөрөңөрдө сакташың керек. Бир жерден катасы жок, бир өзгөрүү жок. Айтылган боюнча бизге жетип келди. Анан мен дайым айтам го, кыргыз эли уникальный эл деп. Эмне үчүн айтам? Себеби факт бар, Манас бар. 500 миң саптан турган. Дүйнө жүзүндө кайсы эл бар?
мына 5000ден ашык улут бар. Канчалаган 250 мамлекеттер бар. Кайсы өнүккөн мамлекеттер жазуусу болуп, цивилизациясы калыптанып калган. 5000 жыл мурун пайда болгон биз дүйнөнүн маданий очогун, маданиятын түзөбүз. Биз жазуу алып келдик, цивилизация алып келдик деген мамлекеттер эмне үчүн ошол убакта ушундай манасын жараткан жок? Жазуусу болуп туруп, биз жазуусу жок. Муундан муунга калтырып, бир катасы жок, үтүр точкасынан бери сөз менен бизге жетип келди. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мына 95-жылы Манастын 1000 жылдыгын өткөргөнбүз. Манас атында аэропорттор бар, университеттер бар, эң чоң орденибиз бар. Биз сыймыктанабыз. Мен мисалы Манас дегенде кыргызды түшүнөм. Же кыргыз дегенде Манасты түшүнөм. Биз Манасыбыз менен күчтүү элбиз. Биздин каныбыз, жаныбыз, дилибиз, динибиз бардыгы Манас. Биздин сүйлөгөнүбүз дагы Манас, ойлонгонубуз дагы Манас. Ошондуктан өмүр бою кыргыз элиме Манас бар, кыргыз бар, Манас бар демекчимин. Биз эң алдыңкы жакшы жашаган мамлекеттердин катарына киребиз. Себеби ушундай эпосту ойлоп тапкан кыргыз эли, улуу Манасты жараткан кыргыз эли бул дүйнөдө бактылуу гана болуп жашаш керек. 500 000 сап баладан балага, муундан муунга өткөрүп келген эл. Биз көз каранды 91-жылдан бери көрдүңөр, өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Өзүбүздүн туубуз бар, өзүбүздүн Манасыбыз бар. Биз Кудай насип кылса, эң байыркы кыргыз эл экенибизди далилдеп, Манасыбыз бар экенине сыймыктанып, эң өнүккөн мамлекеттердин катарында алдыңкы орундарда жашайбыз деп мен ишендире алам. Себеби биздин Манасыбыз бар. 500 000 сапты элестеткиле, 500 000 сап. Манас Семетей Сейте 3 илтик деп коет. Үтүр точкасына чейин муундан муунга алып келип, 21-кылымга алып келип койду. Саякбай Каралаев абабыздын айтуусу боюнча дагы кадимкидей эле кыркчоролоруна түшүндө кирип кетишет экенде, кара образы менен, Манастын образы менен кыргыздын образынын төл келгени. Кадимкидей кирип аралашып, ал ак кулаты минип, кыркчоролору менен сүйлөшүп атканда Саякбай абабыз кошулуп, андан башка дагы манасчылардын эскерүүсүндө бар. Кадимкидей кирип, кайтара ошолор менен кайтып, ошолор менен жашап, дем алып, кайтара келишет. Бул дүйнөдө жок мындай эл. Мен ишендирип кете аламын, дүйнөдө жок мындай эл. 500 000 сап. Перстердин Шакнамеси дагы андан 5 эсе көп. Шакнаме өнүккөн маданияттуу мусулман өлкөсүндө жазылган. Бизде анда жазуу дагы болгон эмес. Ошон үчүн айтам да, уникалный. Эмнеге уникалный элибиз байыркы? Ыр түрүндө баладан баласына же муундардан муунга үтүр точкасына чейин оңдолгон эмес. Ушу калыпта бизге жетип келди. Кыргыз бар, Манас бар, Манас бар, кыргыз бар. Биз Кудай буйрса баары жакшы болот. Сиздер менен тарыхчы Сапар агай, ассаламу алейкумдар. Түбөлүк кыргыз эли болсун, түбөлүк Манас болсун. Башка мамлекеттер менен бир тууган болойлу. Бирок Манасыбыз бар экенине биз сыймыктана алабыз. Себеби биз дүйнөгө жар салып ишендирдик. Дүйнө эли таныды Манасты, суктанды. Bir Европадан bir журналист айткан, илгери телевизордон көргөм. Ошону азыр цитата келтирейин. Это уникальный народ кыргызы дейт. Киргизы деген жок, караң тарыхчыда. Это уникальный народы кыргызы дейт. Колыбель цивилизация был дейт. В Ближнем Востоке дейт. Багдадтарды айтып атат. И тем более Персия, Шахнаме, Илиада, Одиссея, Илиада дейт. Ну, словами дейт. И то песенным тексте, жазу иретинде дейт. Он оставил сыну, сын внуку. И вот так передавался это эпос Манас. Это невозможно дейт. Даже подумаешь дейт об этом народе. И как это поколением дейт передавали дейт. Песенном виде. И ни одной точки
ни одной запятой не исправлено. Вот это есть великолепный народ. Это родина Чингиза Айтматова. Талас, он кыргыз, Манас кыргыз деп айтқанда телевизорда ошондо биринчи жолу сыймыктанганмын. Ошондуктан кыргыз элим биз эң күчтүү мамлекеттердин катарында болобуз. Себеби биздин Манасыбыз бар. Манас дегенде кыргызды, кыргыз дегенде Манасты. Башка мамлекет бир туугандары менен бир туугандык сезимибиз артат. Бирок биз өмүр бою Манас дейбиз. Манас, биздин Манас, кыргыз Манас. Ассаламу алейкумдар.